Жогоруда белгилүү болгондой, окуучулардын жайкы эс алуусу абасы салкын, суусу таза жаратылышта эмес, шаар ичиндеги мектептерде эле уюштурулуп келет. Себеби көпчүлүк лагерлер жеке тараптарга сатылып кеткен. Дал ошондой сатылып кетүү алдында турган Өзгөндөн Саламалик лагерин Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев ижарага алып, ата-энесинин кароосунан калган балдарга эшигин ачып берди. Лагердин учурдагы абалы, эл өкүлүнүн демилгеси тууралуу кийинки тасмада. Чыңгыз 14 жашта Өзгөндөгү Марат Разахов интернатында тарбияланып жаткан акыркы 6 жылдан бери жайкысын Саламалик лагерине келип 3 ай бою эс алышат. Быйыл лагерге жаңы ашкана курулуп, уктоочу матрастар алмашып, жаңыланып калыптыр дейт. Келечекте программист болууну каалаган Чыңгыз үчүн айрыкча Wi-Fi орнотулгандыгы жаккан. Менин местом мурдагыдан караганда жаңыланып калыптыр. Матрастар алмашкан, төшөктөр да жаңыланган. Бардыгыбыздыкы эле ушундай болуп калган. Ушул айтасыңарбы? Жок, ушул жылуу төшөктөр. Төшөктөр жылуу, мурдагыдан караганда жакшы да. Лагердин ачылуу аземине карата балдар атайын концерттик программа даярдап, деми өрчүгө ыраазычылык билдиришти. Көзүнө жаш алып, балдардын ырына, бийине суктана карап олтурган Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев ушул лагерге кошкон салымына ыраазы. Мен да интернатта чоңойгом да, может, ошондуктанбы анан кийин былтыр келдим. Былтыр келсем, эми бурап түшүп калыптырмын бардыгы. Андан мен айылдык кеңешке кайрылдым. Мага бергиле бул жерде. Менчик эмес, ижарага бергиле. Мен балдарга шарт түзөйүн деп. Таң калуу менен ижарага беришти. Бергенде эле биринчи кезек тосмолорун койдук. Тосмолорун койгондо эле мындай көгөрүп, бүт чөптөрү да өсүп, тебеленбей калды. Андан кийин келип мына бак отурдук. Саламалик лагери Союз таркагандан бери кароосуз калган жайлардын бири болгон. Интернаттын директору ата-энесинин кароосунан ажыраган балдарды жайкысын 4 дубалга камап олтурбай, эс алдыруу ниетинде жоопкерчиликти өз мойнуна алып, авариялык абалда деп эскертүүгө карабай, ушул жайга алып келип турган. Оңдоп түзөөгө интернаттын чамасы жетпеген соң, деми өрчүлөрдү издеп жүрүп, Элмурза Сатыбалдиевди кезиктирген соң, мынтип быйыл ашканасы жаңыланды. Куруу жайы тосулуп, ичүүчү таза суусу да тартылган. 90-жылдан 94-жылдан бери бул интернат лагерь иштебей калган болчу. Биз 97-жылы жаңы уюштурулгандан кийин ушул балдарды ушул жерге салкын абасы таза, көрүү тастар, ушул 3 коттеджин акимдин буйругу менен бөлдүрүп алган болчубуз. Ошол жылдан бери азыркы мезгилче кармап, сактап, косметикалык ремонт жүргүзүп, балдарыбызды ушул жерге дем алдырып келебиз. Жылда 60-тан 74-ке чейинки балдар үйүнө кете албаган балдар тарбияланат. Быйыл дагы балдарды алып келдик, бирок быйылкы сезон 27-ci сезон болуп атат. 27-ci сезондо аябай сонун шарт түзүлдү. Муну бардыгыңыздар көрдүңүздөр. Биздин деле максат ушундай, ушул ар бир облустун ар бир регионунда, ар бир районунда ушул сыяктуу эскилиги жеткен, кароосуз калган лагерлерди тактап, ушул оңдоп түзөө жагын колго алуу максаттарыбыз бар. Так саны белгисиз азыр? Эми азыр жоюлуп кеткендер көп да, кайтарыш керек. Жерлери таланып чек болуп кеткендер бар. Мисалы Жаңырыкта болгон, Актеректе болгон. Лагердин аймагы чынында эл өкүлүнө 3 жылга ижарага берилиптир. Кийинки жылы эс алууга толук шарттар түзүлүп, коттедждер курулары айтылды. Балдардын лагери коммерциялык жайга айланабы деген сурообузга эл өкүлү кескин түрдө жок деп жооп берди. Мен буну ижарага алганда агай кат жазыптыр мага. Эми сиз келдиңиз, эми мыйзамды билесиз, бизди киргизбейт окшойсуз. Дегенде şu жүрөккө сала берди, айттым, агай дедим, мен алдым буну. Алганым себеби şu үзгүлтүксүз сиздердин балдарыңыздар бул жерде 3 ай жүрөт. Учурда Саламалик лагеринде 75 бала эс алууда. Тамак аш жана башка муктаждыктары кайра эле деми өрчүлөрдүн жардамы менен уюштурулат. Шаардагыдай ийримдер көп болбосо дагы турмуш тиричиликке керектүү отун жарып, тамак жасоо сыяктуу өнөрлөрдү үйрөнүшөт. Жылдыз Хапарова, Элёр Байназаров, билим жаңылыктары.